Саламатсыздарбы достор. Мурункуда биз сиздер менен IntelliJ IDEA community'ni жүктөгөнбүз. Анда эмесе ошого кирип туруп программаны ачып, биринчи программабызды ошондо иштетип көргөнбүз. Эми сиздер менен бүгүнкү өтүлүүчү темабыз өзгөрмө. Өзгөрмө деген эмне? Ал ошону менен биргеликте анын арифметикалык операциялар кандай аткарылаарын көрөбүз. Эң алгач эле биз комментарий койгондо үйрөнөлү. Мисалы, бул жерде эки таякчаны коюп, бул эки таякчадан кийин биз каалагандай сөздү жазсак болот. Мисалы үчүн бул жерде main деген бул негизги функция деп же болбосо негизги метод деп жазып койсок болот. Өзүңүзгө кийинкиге түшүнүктүү болуш үчүн. Негизги функция ал эми проект деген бул бизде класстын аты. Бул бизге түшүнүктүү болуп окшойт. Анда эмесе негизи эле өзгөрмө деген эмне дей турган болсок, анда эмесе бул жерден көрөлү. Өзгөрмө деген бул программадагы маалыматтарды сактоо үчүн колдонулат. Өзгөрмө бул белгилүү бир типтеги маанини камтыган память деп атасак болот. Маалымат алмашуунун негизи 8 түрү болот. Мисалы, маалымат түрлөрү 8 түрдүү келет. Мисалы, boolean, byte, char бул өзгөрмөнүн түрлөрү. Анын тиби. Boolean бул true, false деген гана маанини алат. Бул true чындык, false деген жалган деген маанини гана алат. Андан кийин byte бул негизинен бүтүн сандарды алат, бирок мунун эс тутуму аябай эле кичинекей. 8 бит бул -128 127ге чейин гана памятты алат. Андан кийин уже 128 деп жазган болсок, уже албай калат. Андан кийин char бул башка типтерден айырмаланып, бул UTF-16дагы баардык символдорду алат. Бул негизинен Unicode бир символду кайра ала бербейт же 2-3 символду бирдей киргизип ала албайбыз. Андан кийин short да негизинен бүтүн сандарды алат. Short бирок байттан бир аз чоң, бир аз памяты жогорурак. Бул 16 бит. Андан кийин int бул shorттон дагы чоң. Мунун памяты бул 32 бит. Бизде бул негизинен баардык бүтүн сандарды алат. Int дагы, long дагы бүтүн сандарды алат. Ушул сандардын ичинен эң эле памяты жогору болгон, бул памятты көбүрөөк бөлүп берген бул long жана double болуп эсептелинет. Бул float менен double'дын башкалардан айырмасы бул бөлчөк сандарды дагы кошо алат. Анда эмесе ушуларды биз консолдон чыгарып көрөлү. Мисалы, эң биринчи эле биз boolean өттүк. Boolean тиби мисалы is true деп көрөлү. Бул туурабы деп көрөлү. Мисалы, бул жерге бул true жана false деген маанини алат дедик. Мисалы, true дей турган болсок, анда консолго чыгарып көрөлү. Консолго is true деген чыгарабыз. Анда бизге true деген маанини чыгарып бериш керек. Анда эмесе run кылып көрсөк, бизге true деген маанини чыгарды. Ушул эле жерге биз false дегенди дагы жазсак болот. Бул жерге комментарий кылып калтырып коелу. Мисалы, бул true жана false деген маанилерди алат. Ошол үчүн бул жерге комментарий калтырып койсоңуздар болот. Андан кийин бизде byte көрдүк. Byte деген негизи 127ден -128ден 127ге чейинки сандарды алат дедик. Негизинен бунун бир эле byte, бунун эс тутуму бул жактан карап көрө турган болсок, мисалы 127 десек, бул санды мисалы өзгөрмө жарыялайбыз. Бул жерге өзгөрмө s деген өзгөрмөнү берсек, бул жерге 127 дейли. Анда бул жерде s out бизге s чыгара турган болсок, анда бизге
127 деген санды чыгарып бериш керек. Биз run кылдык, 127 дегенди чыгарды. Мунун эң акыркы саны 127, андан көп болуп кетсе 1 байттан памяти ашып кетет. Ошол үчүн мисалы бул жерге 128 берген болсок, бул автоматтык түрдө кабыл албайт. Андан кийин бизде short дегенди көрдүк. Shorттон мисалы number деп көрөлү. Number канча? Мисалы 12 дейли. 12 деген санды бул дагы чыгарат. Бул жерден short'tu көрөлү. Ошол менен биргеликте int'ти да кошо көрөлү. Number 1 деп туруп киргизип көрөлү. Буга канча санды? Мисалы 789 деп туруп киргизели дагы. Эгерде биз эки санды бирдей чыгара турган болсок, анда бул жерге плюс деп туруп кайсы number 1ды мисалы number 1 барабар канча болуп атат жана number дегенибиз өзү канча болуп атат. Бул жерде биринчи шортубуз канча болду? Бул тырнакча. Тырнакчанын ичинде биз эмне деген сөз жазсак, биз hello world'ду жазып чыгардык. Ошол сыяктуу эле тырнакчанын ичинде бул жактан да жазып чыгарсак болот. Number барабар кайра тырнакча жабабыз. Плюс бул number дегенибиз бул жердеги short'тогу өзгөрмөнүн аты. Бул жерде плюс number 1 бул int тибиндеги өзгөрмөнүн аты плюс number 1. Бул жерде айтылып кетчү нерсе бул number барабар 12 дегенибиз бул сан ыйгарганыбыз, ага бир значение ыйгарганыбыз бул инициализация деп аталат. Анда эмесе run кылып көрөлү. Мына бизде консолго 12 жана 789 деген сандар чыкты. Бул жерде ар бир өзгөрмөнүн эске сала кете турган болсок, анын тиби, аты жана анын мааниси болот. Бул негизинен бизди маалыматтарды кандай түрдө сактайт экенин бизге көргөзөт. Андан кийин long бизде эң көп санды сактай алган, эң памятты көп бөлүп бере алган бул long тиби болуп эсептелинет. Бул дагы бүтүн сандарды сактайт. Long num барабар деп туруп биз көбүрөөк сан жазып көрөлү. Бул санды long ала берет. Эгерде ушуну биз int'ке бере турган болсок, анда int бул санга толук f бөлүп бере албайт. Бул жерге плюс num барабар плюс num. Бул жактагы өзгөрмөнү чакырдык. Ошондо printке чыгарып көргөн болсок, анда бизге ушундай num long биз бул жерин плюс кылып койпуз, барабар кылалы. Ошол эле жерде мисалы бул жерден гана run кылбасам, бул жерде силерде жашыл чоң кнопка турат, ошону бассаңыздар жалпы ошол жердеги проектиңиздер иштете аласыздар, проектиңиздерди. Ошону менен биргеликте биз float жана double'ды көрдүк. Float'тагы башка типтер сыяктуу эле num1 деп жазсак, же float num1 деп жазсалы, num1 деп көрөлү. Кандай түрдө мисалы 45,3 деген санды мисалы float'та ала берет. F деген бул float'тын синтаксиси f, бул да булдан айырмаланып f деген жазуу менен туруш керек. Бул float экенин билдириш үчүн. Андан кийин double деген бар десе, double дагы бул float'тын эле көбүрөөк эс берилгени, көбүрөөк память бөлүп бере турган тип. Бул num2 деп туруп, мисалы канча дейли, бир көбүрөөк сан жазып туруп
double ушундай болот. Эми буларды консольго жибере турган болсок, принтке чыгаралы. Анда эң биринчи биздики num1 болду. Num1 биздики float барабар. Мунубуз биздики плюс num1. Жактагы num1ге чакыртабыз бул жерден. Анан плюс кайра num2-ни double чыгарышыбыз керек. Так. num2 бул барабар болуш керек бизге. num2ге. Анда эмесе биз муну run кылып көрөлү. Мына бизде num1 45,3 болчу. Ал чыкты f деген тамга алынып калды. Бул болгону float'тун синтаксиси катары көргөзүлөт. Ал эми double'дыкы float'тун эле көбүрөөк память бөлүп берген түрү деп түшүнсөңүздөр болот. Ошондой эле бизде өзгөчөлөнгөн дагы бир тип бар. Бул char тиби. Char дагы башкалар сыяктуу эле бул дагы память бөлүп берет. Char дагы бизге мисалы, бирок бул символдор үчүн память бөлүп берет. Мисалы, бул жерде char деп туруп бир текст эмес, letter дейли. Мисалы, char'дын синтаксиси бул тырнакчанын ичинде жазылат. Мисалы, u деп жазсак, ушул тамганы char алат. Бул жакка char-дын башка жазайын. Консольго чыгарганын. Мисалы, letter болду. Эми муну консольго чыгарсак, бизде letter деген u дегенге барабар болуш керек. Мына бизде u деген тамга чыкты. Ал эми биз башка бүтүн сандарды же болбосо бөлчөк сандарды сактай турган атайын типтерге жаза турган болсок, биз бул жака башка тамгаларды берип киргизе албайбыз. Char'да болсо биз киргизе алабыз, аны тырнакчанын жардамы аркылуу киргизе алабыз. Ошондой эле бизде мунун баары примитивдүү типтер болду. Негизинен примитивдүү типтер 8 түрү бар. Бул boolean, wide, short, int, long, float, double, char болду. Ошону менен биргеликте бул примитивдүү типтер, анан примитивдүү эмес типтер бар. Бул примитивдүү эмес типтерге эң башында эле көргөнбүз. Бул жерде string тибини, main'де string тибини көргөнбүз. Ага негизинен массивдер жана башкалар кирет. Биз string тибини карап көрөлү. String'де биз каалагандай текстти киргизе алабыз. Мисалы, бул жерге текст деп жазган болсок, бул жерге бир мамалак деп көрөлү. Мамалак ушул нерсени бизге консольго чыгаралы. Анда эмесе муну run кылалы. Бизге мамалак деген сөз консольго чыгат. Мына биз бул башкалардан айырмаланып, char тибинен айырмаланганы бул char'да бир гана символду алса, ал эми string типте бул көп символдорду же болбосо текст киргизе алабыз. Мына ошону менен биргеликте сиздер менен биз константаны өтөлү. Константа деген биз ал дагы негизинен бир сандарды же болбосо ушундай константаларды сактайт. Атайтып тургандай эле, бирок биз константаны башка өзгөрмөлөрдөн айырмасы бул анын маанисин өзгөртө албагандыгыбызда болуп эсептелинет. Сиздер менен константаны карап көрөлү. Константа негизинен final деген ключевой слово аркылуу жазылат. Final, анан анын тиби көргөзүлөт. Int u деп жазган болсок, ага бир маани ыйгаралы. Мисалы, 56 десек, бул жерде консольго чыгарып көрсөк болот. Уну консольго чыгарабыз, бирок мунун константанын башка өзгөрмөлөрдөн айырмасы биз кайра u барабар 98 деп өзгөртө албайбыз. Бизде бул жакта автоматтык түрдө IntelliJ ката көргөзөт. Ал эми биз бул жактан long num барабар деп туруп жазган саныбызды өзгөртө алабыз. Мисалы, бул жерге num барабар 78 деп койсок, бизде бул жактагы num
7.994.561 чыкпайт, а бизге эң акыркы киргизген данный гана чыгат. Мисалы бул жактан карап көрөлү. Ko'p көрөлү. Консолдон көрөбүз. А бизге лонгко number 78 болуп чыкты. Ал эми 7.994.4561 уже биринчи киргизилген мааниси автоматтык түрдө түшүп калат. Биз ал S'ти ошентип бошотуп отурбайбыз, бул автоматтык түрдө алат. Ал эми бул жакта 56 деген биздин константа саныбыз чыкты. Эми сиздер менен бул программада арифметикалык операцияларды кандай иштей алабыз? Мисалы, бул жака кошууну алалы. Бизде бул жерде өзгөрмөбүздүн аты number. Ага биз 12-ни ыйгардык. Бул нерсе бизде инициализация деп аталды. Ал эми ушул эле жерде мисалы 12 ошондон эле результатын шортто көрө турган болсок 12 кошулган 15 десек бизде шортто берилген number деген ошол эле жерге number деген бизге 27 деген санды кайтарат. Ал эми ушул эле жерге минус операциясын аткарсак, бул жерге 785 мисалы үчүн андан кийин longко деген мисалы бөлүүнү аткаралы. Бөлүнгөн longтун ичине 2 деп коелу. Бул бүтүн сандарды алгандыгы үчүн бул жерде калбашы керек. Болбосо бизде ката чыгат. Андан кийин float 45,3. Муну көбөйтөбүз 6га десек, бизде бул жердеги результат бары чыгат. Анда эмесе бөлөбүз 5698ге бөлүп салалы. Анда эмесе бизде бунун баары иштейт. Анда эмесе биз консолдон карап көрөлү. Мына мисалы number деген 27 чыгып атат. Себеби 12ге 15ти кошкондо 27 болуп атат. Ошондой эле 789дан 785ти кемиткенде 4 келип чыгып атат. 39 бул 78 2ге бөлгөндө 39 деген сан келип чыкты. Кайра 271 деген 271,8 келип чыкты. 6га көбөйткөндө андан кийин бөлгөндө 138,5 келип чыкты. Аны биз калдыгын ала турган болсок, анда процентке бөлсөк болот. Анда эмесе иштетип көрөлү. Мына 4 деген сан келип чыкты. Мына ушинтип биз арифметикалык операцияларды IntelliJ Java программалоо тили аркылуу ишке ашырсак болот. Биз бул жерден каалагандай калькулятор жасап алсак болот өзүбүзгө. Жана ошол сыяктуу ар түрдүү приложенияларды же болбосо ушул десктоптон эле колдоно турган көп мисалдарыбызды чыгарып алсак болот.